Aslında жолубузун мага түшүнбөстүгү болгон жок. Баардыгыбыз түшүнүп атабыз, цивилизациялык өлкөлөрдө мындай мыйзамдар бар. Бирок кабылаларга келгенде редакциясы бизде жанакы биздин республикага таандык жолдор менен өтүп кетип аткандай болуп атат. Төлөбай Айсанбаевич, бул жерде депутаттар суроо беришип атпайбы? Жана партиялык кылыш берди, булардын маселеси кандай болот деп. Сиздерди министрлик түшүндүрүп атканда биз түшүнөбүз ал. Баары Кудайга шүгүр. Бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин толкованиялар көбөйүп кетет. Мына ошол толкованиялар болбоштугу үчүн мыйзамда так жана даана жазышыбыз керек деп жанакы аймактык коэффициенттер деп атпайбызбы? Мына Бишкек шаары. Ушул мыйзамда биз бөлүп коюшубуз керек. Канча аймакка бөлүнөт? Канча аймакка бөлүнөт? Мүмкүн категорияга бөлөбүзбү? Мына ушуларды, анын коэффициенттери кандай колдонулат? Biz жергиликтүү кеңештерге бергенибиз менимче туура эмес болуп калат. Жанагы жердин салыгын белгилеп атканда жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу жыйынын белгилеп атпайбы? Эң жогорку деңгээлин баскычын белгилеп коюп атат. Ошонун ортосунда жергиликтүү кеңештер лавировать эте алат. Бирок жогорку кеңеш тактаган баскычтан жогору көтөрүлбөйт деген норма жазылып туруп атпайбы? Ошол норманы биз ушул мыйзамга киргизишибиз керек. Жергиликтүү кеңештерге бергенде жанакы анча-мынча акимдер, мэрлер айтышы мүмкүн ушул жанакы жергиликтүү салыкка көбүрөөк түшүү максатында баскычтарды өтө көбөйтүп жибериш мүмкүн. Анан экинчиден, урматтуу коллегалар, Россияда Столыпин деген реформатор болгон да. Ушул айыл чарбасы абдан катуу бытыранда учурап турган мезгилде айыл чарбасын көтөрүү боюнча бир идея киргизген. Москвадан канча километр алыстыкта жайгашканына, экинчи категориясы темир жолдон канча чакырым алыстыкта жайгашкандыгына байланыштуу жанакы дыйкандарды жердин салыгынан таптакыр бошотуп салганга чейин алып барган. Эгерде 30 верст деп коет, 30 чакырым темир жолдон алыстыкта жайгашкан жерди өздөштүрсө, ошол дыйкан салыктан куткарылат. Биз бул мыйзам менен ички миграцияны дагы регулировка кылсак болот. Ички миграция. Мына айтып атабыз, жанакы умирающий город деп атабыз, жабылып бараткан ал элдин начарлыгынан андай болгон жок да. Акыркы мезгилде жүргүзүлгөн экономикалык саясаттын негизинде ушул болгон. Таш көмүр эмес, мына кызыл кыян айтып атабыз. Привлекательный болуп баратат. Привлекательный болуш керек. Эгер жакшы жолго түшүп бараткан болсо, ал жерде толугу менен көчүрүп түзүп бериш керек. Көк жамгак жоголуп бараткан шаар. Түлүктү жоголуп бараткан шаар. Ал эмес биз жолду машина менен барып келатканда көрөбүз, мына Каракол деген. Башта жаштардын шаары деп аталат, энергетиктердин шаары деп аталат. Азыр 5 кабат, 3 кабат ошол мезгилде салынган типовой үйлөрдүн көпчүлүгүн терезеси талкаланып бүт бар ачык жатат. Анан биз аларга ушундай барьер коюп койгонбуз. Аларды алып бара албай атабыз. Алып барган мезгил менен жумуш жок болуп атат. Мына ушундай подходдорду жасашыбыз керек да. Мен бир нерсени түшүнбөйм, салык саясатына келгенде ит байласаң турбайт деген жерлерге 300 миң сомдон пределду коюп коебуз дагы, анан чындыгында жоголуп бараткан шаарларда испана деле чегарага жакын жайгашкан шаарларда, айыл кыштактарда биз мүмкүн болушунча салыктан кыскартышыбыз керек. 19-кылымда Столыпиндин башын кеткен Россияны көтөрүү боюнча биз 21-кылымда технологиянын кылымында деп атабыз да, ушундай бир бөгөттөрдү коюп коюп атабыз да. Миграцияны токтотуш үчүн ошол чет жакадагы шаарларда мүмкүн болушунча жеңилдиктерди беришибиз керек. Мүмкүн анча-мынча салыктардан куткарып коюшубуз керек. Жанакы бай кишилер өздөрүнүн жанакы кыймылсыз мүлктөрүн көбөйтүш үчүн барсын, ошол көк жамгакка барып салсын, Жалал Абадтын тегерегине жана курорттун ичине чейин кирип кетишти үй кургандар. Областта ким жетекчи болуп барган болсо, сөзсүз жер сотуп жерди кыркып алып, курорттун ичинен вилла коттедждерди куруп атат. Ошол жерге салыкты өчөтүш керек. А тескерисинче чет жакадагыларга кыскартыш керек. Ошол жерге барып вилласын куруп койсун, привлекательность болот, жумуш орду пайда болот. Мына ушундай саясат менен жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Эң акырында сунушум жана депутаттар берген суроолорго бир топ маселелерге толугу менен лазейка калтырбастан жергиликтүү кеңештердин дагы жанакы укуктарын биз мыйзамда тактаана көрсөтүп коюшубуз керек. Устанавливается депутатами законодательной палаты или устанавливается жогорку кеңеш, но дается возможность местным кеңешам лавировать
до верхнего потолка. Мына ушул маселени калтырышыбыз керек. Анан экинчи, вообще принцип, баалоонун принциби. Биз укмуш чоң коррупцияга айланган орган телевизия болот. Коррупцияга айланат бул жер. Жана айтып атпайбыз деген өзүнүн эсебинен сотко кайрылып башка кылса, сот аркылуу чечсе болот деген, комиссия аркылуу чечсе болот дегендей болот. Өзүнүн эсебинен дегенде ал бизде 80% калк өзүнүн эсебинен сотко бере албайт. Муну да биз эске алышыбыз керек. Эгер туура эмес кылган болсо, будет нести ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики именно те члены комиссии, которые неправильно оценили. 10 000 сомду колуна карматып, энергетика тармагында дал ушундай бардак башталып атат. Компьютерден келип карасаң 7 000, 12 000 карыз, а фактически счетчикке барып карасаң 1 тиын карызым жок. Бул каяктан келип атат? Ошол эле энергетика системасындагы коррупция. 200 сомду чөнтөгүнө салып коет, тиги киши 1,5 миңди кечип салат. Же болбосо артта ключ тетип коет. А компьютерде ключ тетилген кала берет.